Тууну өзгөртүү сунушу биринчи окууда кабыл алынды. Жогорку кеңеште тууну өзгөртүү демилгеси 29 ноябрда биринчи окууда колдоо тапты. Мыйзам долбоорун Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов демилгелеген. Анда күндүн нуру өзгөртүлүп жана түндүктөгү чамгарак 4кө чейин көбөйтүлгөн. Депутат Акбөкөн Таштанбеков жана Шайлообек Атасов канча унаанын номерин алмаштырышыбыз керек деп, кимдер демөөчү болуп жатканын сурашты. Ушул сиз сунуш кылган желек өтүп калса, Кыргызстанда канча миллион номерди алмаштырыш керек болуп калат? Эртең ошол эле биздин машина менен, же болбосо паспорт менен Казакстан мамлекетине, же болбосо Өзбекстан, же болбосо башка бир мамлекетке кире турган маалда силердин символикаңар башка экен, силердин паспортуңарда башка символика турат деп киргизбей койсо, эртең сиздер жооп бересиздерби ушуларга? Мыйзамдын демөөрчүлөрү бир дагы унаанын номери алмашпаарын айтып,